Menimçe kançalık çoğuluklu büyüklükte olsam, oşonçoluk kişipeyli olup, oşonçoluk jönököy, oşonçoluk Kırgızdın adamgerçiligin koşalap жүргөн insanдарыбыз мына тарыхта калып атат. Эл аралык илимий конференциялар тажрыйба арттырууга, илим изилдөөчүлөр үчүн багыт көрсөтүүгө жакшы өбөлгө. Мындай мүмкүнчүлүк бүгүн Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучуларына жана студенттери үчүн түзүлдү. Мамлекеттик жана саясий ишмер Эмилбек Узакбаевдин 70 жылдык мааракесине арналган окуу жайда эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Азыркы заманга аябай глобалдаштырган убакытта тилдер аябай ар түрдүү жолдор менен бири-бирибиз менен кызматташып атабыз. Аймактык башкаруу жана айыл чарба саясаты, өткөн жол жана көз караштар аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференцияга келген коноктордун ичинен Россиядан келген Елена Попковага, Өзбекстандан келген Шахло Эргешевага жана тарыхчы Кыяс Молдокасымовго ЖАМОнун ардактуу профессор наамы ыйгарылды. Bugungi kunda O'zbekiston, Qirg'iziston bilan ilm, fan, ta'lim sohasida ham turli islohotlar olib borilmoqda. Jumladan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti hamda Qirg'iziston iqtisodiyot universiteti bilan o'zaro hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturi qabul qilingan va bu yildan boshlab birinchi qaldirg'ochlar qabul qila boshlandi. Men faxr bilan e'tirof etamanki, menga berilgan yuksak bu unvon, professor unvoni juda ham mas'uliyatli deb hisoblayman va keyingi ishlarimda albatta mana shu unvonni oqlashga harakat qilaman. Иш-чаранын жүрүшүндө өз кезегинде мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө кылган эмгеги, айыл чарбасын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Эмилбек Узакбаевге Жалал Абад облусунун ардактуу атуулу наамы ыйгарылды. Эмилбек Узакбаев көпчүлүктүн эсинде айыл чарбасын алга жылдырган адис, Нарын облусунун мыкты губернатору катары калыптанат. Анын аткарган иштери басы өткөн жолу жаштарга үлгү. Бул дайыма аракеттеги, дайыма өзүн өзү өстүргөн, дайыма мамлекет деп аракеттенген өзгөчө мамлекеттик ишмер десек болот. Бүгүнкү күндө мейли айыл чарба министри болобу, же вице-премьер-министр болобу, же депутат болобу, же губернатор болобу, барган жеринде бир дагы жаман сөз айтылбайт. Эл аралык илимий практикалык конференцияга Казакстан, Россия, Өзбекстандан атайын илим изилдөөчүлөр чакырылган. Алар Узакбаевдин аткарган иштерин изилдеген окутуучулар. Тажрыйбалуу адистер менен студенттердин бир аянтчада чогулуусу ЖАМОнун болочоктогу илим изилдөөчүлөрү үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Кандай ийгиликтерге жетишти, эмне жаңылыктар болуп атат, бүгүнкү акыбал кандай, эртең эмне кылышыбыз керек. Мына ошол нерселерди студенттер менен биргеликте илимпоздор талкуулап жатышы аябай чоң мааниге ээ. Бул деген эртеңки бүгүнкү студент, эртеңки илим изилдөөчү, эртеңки адис ошого чоң жардамы тиет деген ойдомун. Андан сырткары мынакей конференцияга мурдагы азыркы мамлекеттик кызматкерлер, коомдук ишмерлердин келип өзлөрүнүн тажрыйбасын айтып, чогуу иштешкен күндөрүн эскерип атышы дагы биздин студенттер үчүн чоң мотивация берет. Белгилей кетсек, Эмилбек Узакбаев Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри, Нарын облусунун губернатору, айыл чарба министри жана элчилик сыяктуу бир топ жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп келген. Мы свой жизненный путь дали ярким примером служения народу, а мудрость опытного руководителя приносит процветание отечественной аграрной отрасли.